Ош шаарындагы социалдык тармакты караган вице-мэрлик 3 айдан бери талашка түштү. Бир кызматкер жумуштан кетпесе, экинчиси жумушка келбей атат. Негизи шаардагы мыйзамдуулукту карап ошолорго көз салып турган мынал ушул Ош мэриясы өзү мыйзамды кандай аткарып аткандыгын бүгүн сиздерге кенен талдап түшүндүрүп беребиз. Ошентип дээрлик 3 айдан ашкан убакыттан бери Ош шаарында эки вице-мэрдин ортосунда орун талаш күч алганы байкалды. Бири жумушуна батынып келе албаса, экинчиси олтурган кызматын өткөрүп бергиси келбегендей өңүт калтырууда. Негизи баардык күбүр-шыбыр кептерге шаар башчысы чекит коюш керек эле. Бирок маселе ушул күнгө чейин чечилбей уланып келет. Анын себебин мындайча түшүндүрүшүүдө. Бакыт Жеңишбекович ошол жаңы жылдан кийин бул маселе чечилет. Бир тарабына деген больничныйга мына 10-нан баштап больничка чыгып кеткен Венера Кадышевна. Ошол больничный бүткөн соң бул маселелер каралат. Буга чейинкилерди эми ошол учурдагы мэр менен өз ара балким сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Бирок азыркы учурда ошол иштеп жаткан мэр менен дагы сүйлөшүү болгон, кабыл алган ал кишини. Анан мэр буга чейинки интервьюларында дагы ошол өзүнүн жообун берген. Мыйзам чегинде каралат. Шаарды жаңа гана башкарган кала башчысы өз учурунда мыйзам чыгарып, депутат болгонуна карабастан аткаруу бийлигине келери менен мыйзамды четке каккандай көрүнүштүү пайда кылды. Шаардык кеңештин жыйынында вице-мэрлик кызмат тууралуу сөз козголгондо мэр Бакытбек Жетигенов Нурбек Кадыров менен сүйлөшкөнүн ортого ар кимди салбай күтүп туруусун айткан. Бирок мыйзамдын талабы эмнеге аткарылбай келе жатканына али күнгө чейин ачык түшүндүрмө бере элек. Агайыңыз сизге дайындаган экен. Ошол Венераны калтырып койчу деп. Анан сиз макул деген экенсиз. Ошоңуз эмне болду эми? Дайындаган жок. Дайындаган ал дайындаганды дайындабай эле. Суранды. Суранган жок. Келатканда айтты, бакыт, куттуктайм. Анан аерде өзүбүзгө бесик тиешелүү адамдар бар, вице бар, мисалы, алар бана футбол менен өзү футболду Дордойн футбол командасынын жана спорт жагын карайт. Анан булар ошо иштешип калганда, биз ошо менен иштешип калганбыз. Ошол бар эсиче имей в виду деп эле койду. Анан дайындаган жок, анда эми кантип дайындамак эле. Анан эмне кылдыңыз анан? Эми тиги орду келсе, эси келсе, бесин бер дегенде эле ал мыйзам боюнча келиш керек тиги жигит. Анан просто баягы туура эмес жол менен келип алды да башында, мындай өйдө ылдый чырчатак менен. Анан мына эми келди, убакыт сааты келиптир дегенде. Бирок экөөнүн тең кызыкчылыгынан мыйзам жогору турат. Бул жагдайда Оштун бийлиги мыйзамды, ченемдик укуктук актыларды так аткарбай келишет. Мурунку вице-мэр Нурбек Кадыровду окууга жиберүү жөнүндөгү буйрукта 2022 жылдын 3-октябрында анын ишке чыгуусу жана азыркы вице-мэр Венера Рыскулова иш ордун бошотуп бериши керектиги көрсөтүлгөн. Бирок шаар бийлиги мыйзам менен бышыкталган буйрук аткарылышын колго ала элек. Бул маселеге өзүңөр билесиңер, уже соңку мезгилде катуу көңүл бурулуп турат. Өзү мэрлердин контролунда турат. Чечүү бул маселе саясий чечимдерди жакында кабыл алат деп турабыз. Чечилет буюрса. Ал келишим бар, ал бул боюнча комментарий мен бере албайм ачык айтканда. Ош шаардык прокуратурасы кала бийлигине 2022 жылдын 21 декабрында вице-мэрлик кызматтын мыйзамдуу, мыйзамсыз жагдайларын ачыктап сунуштама берген. Шаар бийлиги сунуштаманы аткаруу жөнүндө кагаз түрүндө жооп бериши керек, бирок жооп келе элек. Эгер сунуштама аткарылбаса, Ош шаардык прокуратурасы сотко кайрылат. Буйрукта көрсөтүлгөн, но бирок бүгүнкү күндө анын буйрукка бул ошол мезгилде арыз жазып атат келгенден кийин. Бирок жумушка кайтаруу боюнча пока буйрук чыкпагандыктан бизге депутаттар анан кайрылган, ошол себептен биз сунуш берген. Сунуш каралып бүткөндүн мөөнөтүнүн ичинде каралыш керек. Аткарбаса прокурордук акт катары мындан ары күчөтүлгөн жогорураак прокурордук акты чара көрүү актысы келтирилет. Экинчи борбор аталган Ош шаарында мыйзамдан тарта өкмөттүн, шаардык кеңештин токтомдору, шаардык бийликтин өзүдөрү чыгарган буйрук токтомдору өз учурунда аткарылбаган көрүнүштөр жүздөп саналат. Мыйзам менен бышыкталган ченемдик укуктук актылар аткарылышы керек. Эки вице-мэрдин ортосундагы маселеден да мыйзамдын так аткарылуусу маанилүү. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.